Здравствуйте, меня Мен зовут атым Айгерим Мусағаржинова. Мен окумуштуу этнографмын. 15 жылдан ашык убакыттан бери казак салтын, атап айтканда салттуу маданияттын, анын ичинде нукура казак ашканасын изилдеп келем. кухню. Организовала десятки Казак салттуу ашканасынын байыркы рецептураларын аныктоо үчүн ондогон илимий изилдөө экспедицияларын уюштурдум. казахской традиционной кухни. Результаты Бүгүнкү күнгө карата 1500гө жакын тамактын рецептери менен аларды даярдоо технологияларын каттоого жетиштик. Мен ал тамактарды азыктык баалуулуктарын эсептеп чыктым жана аларды даярдоо технологияларын сыпаттап бергем. я описала технологию приготовления. И сейчас Атайы Силкуэ телеканалынын көрүүчүлөрү үчүн мен аларды баяндап, ошол казак тамактарын үй шартында өз колуң менен жасоону иш жүзүндө көрсөтүп берем. дома своими руками. Быт кочевников Көчмөндөрдүн турмуш тиричилиги туруктуу отурукташып жашаган калктарга салыштырмалуу жөнөкөй туюлушу мүмкүн. Бирок бул чоң жаңылыштык. постоянные Улам көчүп конуп жүрүү, табигый жана климаттык шарттарга ыңгайлашуу зарылдыгы көчмөндөрдөн бир топ айлакерликти талап кылган. Кайсы жерде болбосун ыңгайлуу шарттарды түзө билүү менен коопсуздукту камсыздоо зарыл эле. безопасность на любом месте. То же самое можем сказать. Бул нерсе ашканага дагы тиешелүү. Көчмөндөр түрдүү тамак аштарды жасай билишкен. Рецепттер жыл мезгилине, конуш жайына жараша түзүлгөн. Времен года и мест кочевок и других факторов. Сегодня мы находимся Бүгүн биз Түргөн Капчык айындабыз. Бул өзгөчө кооз жер туристтердин арасында өтө популярдуу. пользуется популярностью у туристов. Капчык айга карагайлуу токойлор, өзөндөр шаркырап аккан суулар жана шаркыратмалар көрк берип турат. Мындай табияттын сулуулугу 40 чакырым жерге чейин созулуп жатат. Мына ушул кооз жаратылыштын койнунда биз бүгүн аш даярдамакчыбыз. Мы начнем готовить. Казахстан лежит на Казакстан улуу жибек жолунун боюнда жайгашкан. Биздин өлкөнүн учу кыйырына көз жеткис талаалар аркылуу түрдүү татымалдар, жашылча, жемиш, жибек жана зер буюмдар ташылып өткөн. и украшения. Наша Биздин ашкана эт жана сүт азыктарынан гана турбайт. Тамак аштарга ар кандай татымалдар дагы кошулуп жасалган. кухонные приправы, примерно Мисалга, Казакстандын түштүк аймагында түрдүү татымалдар кошулуп, негизинен жашылчалардан даярдалган тамак аштар өтө көп. из овощей и с добавлением различных специй. Сегодня Бүгүн биз сиздер менен нан салма тамагын даярдамакчыбыз. Нан салма Казакстандын түштүк аймагында кеңири тараган даам. южных регионов Казахстана. Но хочу Бирок Кыргызстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын чек-арага жакын жайгашкан аймактарында дагы бул тамакты жасашкан. Анын аталышы дагы ар түрдүү. называется по-разному. Кээ бир жерде аны инкаль нан, гүлчетай, кулак нан деп дагы аташат. Бул даам эт, жашылчалар менен камырдан турат. Хочу отметить, что Даамдын негизин камыр түзөт. Мында камырды туура даярдоо кажет. тесто, его нужно умело приготовить. Ну, давайте Анда эмесе биздин даамыбызды даярдоого киришели. Негизинен мында уй эти колдонулат. говядину, филейную часть. Это блюдо является Бул күнүмдүк жасалуучу тамактарга кирет. Эт жакшы куурулуп бышсын үчүн майда туурап алуу керек. нарезано мелкими кубиками. Так как это блюдо готовилось на скорую руку. И у каждой хозяйки мясо должно быть в заготовках. В любое время, чтобы она могла приготовить это блюдо. Блюдо нан-салма Нан салма тамагы жылдын кайсы мезгили болбосун даярдала берет. Алдын ала даярдалып майда тууралган эт муздак жерде сакталып коюлган. Камырды дагы алдын ала камдап, кургатып алып кездеме баштыктарга сакташкан. и хранить в холщовых мешках. То есть это говорит о том, что это блюдо могли приготовить в любое время. Даже Күтүүсүз мейман же коңшуң үйгө кирип калса, этти кууруй калып, үстүнө камыр салып бышыра калышчу. выкладывали тесто, и нан-салма уже готова. Таким образом, этим блюдом могли угощать абсолютно в любое время. Так как это блюдо Бул считалось күнүмдүк аштардын катарына киргендиктен кыздарга жаш чагынан эле муну даярдоо ыкмасын үйрөтүшкөн. Аталган даамдын сыры эт менен камыр бирдей өлчөмдө болууга тийиш. должны быть в равном соотношении. Но если Эгер камыры же эт көбүрөөк салынып калса, үй кожойкесине сөз тийген. всегда делали замечания.
приготовление мясных блюд всегда Эт кошулган тамактардын баарына сөзсүз пияз кошулган. Пияз эттин даамын чыгарат. или даже белый репчатый, так как лук мясу придавал аромат и пикантность. Масло нужно Майды добавлять бир аз гана по мере кошуу керек. Анткени эт өзүнүн ширесине эзилип бышышы керек. в своем собственном соку. С мелко нарезанным мясом казахский Казак ашканасындагы куурдак тамагында дагы эт майда тууралып жасалат. куурдак тоже не менее вкусное блюдо. Но куурдак Бул ашты негизинен күз, жаз айларында бышырып жешкен. я хочу поделиться с вами Мен сиздер менен өтө кызык бир маалыматты бөлүшкүм келип турат. Куурдакты даярдоонун 40ка жакын түрдүү ыкмасы бар. 40 видов рецептов. Готовят из Аны жылкынын, койдун, тооктун этинен жасашат. птицы, но и отличаются они и по технологии приготовления. А еще Бул даамдын кара куурдак деп аталган дагы түрү бар. Ал туздалып кургатылган эттен бышырылган. вяленого мяса. А манас куурдак Ал эми манас куурдак менен жонка куурдакты төөнүн этинен даярдашкан. Бирок баарынан дагы мен бал куурдакты жакшы көрөм. Бал куурдак уй этинен колго тартылган каймакка куурулуп жасалат. и тушат мясо в домашней свежей сметане. Пока тушится мясо, Эт бышканча жашылчабызды даярдап алалы. Таттуу калемпирди алып 4 бурчтук кылып туурап алабыз. нарезаем его кубиками. Казахская кухня. Казак ашканасы түрк ашканасынын бир бутагы. Татар, башкыр, өзбек жана Азербайжан ашканаларына дагы окшоштуктары бар. Азербайджанской. К примеру, Мисалга Батыш Казакстанда энкайнан деген даам бар. Ал жумшак камыр деген маанини берет. нежное тесто. А в северной Ал эми Казакстандын түндүк аймактарында муну жуканан деп коюшат. Күнөстүү Азербайжанда болсо бул ашты хинкаль дешет. Казани это блюдо называется хинкаль. Самое главное, Мында эң башкысы жука, жумшак камыр даярдап алуу кажет. Камыр канчалык жука болсо, тамак ошончолук даамдуу болот. тоньше будет тесто, тем вкуснее будет само блюдо. Под влиянием Шаардаштыруу, глобалдаштыруунун түрдүү шарттарынын таасири астында казак ашканасы дагы бир орунда турган жок. Жыл сайын ал улам өнүгүүдө. Заманбап технологиялар менен трендтер пайдаланылып, ресторандык бизнесте дагы өнүгүүдө. стало развиваться и в ресторанном бизнесе. Можно Казак ашканасы ресторандык форматта тартуулаган бир топ түрдүү долбоорлорду көрүүгө болот. Ошондой эле жаңы тамак аштар дагы кошулду. Мисалга кара жана ак шоколад кошулган, курут же жүгөрү менен таруу кошулган таттуулар. десерты с добавлением попкорна и стара. Ну а сейчас Азыр эми наступает биздин тамагыбызды даярдоонун эң негизги бөлүгүнө жеттик. Бул биздин камырыбыз. наше тесто. Используем Мында обычную кадимки воду, суу, ун, жумуртка жана туз колдонулат. засыпаем муку. Перед тем, как Камырды замешивать, жууругандан мурун обязательно унду жакшылап элеп алабыз. хорошенько перемешать муку, чтобы мука насытилась кислородом. Потому что для Камыр нас жумшак очень жана важно, ийкемдүү чтобы болушу керек. тесто было эластичным, мягким. Муку мы насытили кислородом, она у нас подготовлена. Эми Добавляем жумуртка яйца. кошобуз. Я рекомендую использовать Камырыбыз эзилбей чоюлчак болсун үчүн 3 жумуртка жетиштүү болот.
тесто было эластичным и не разварилось. Суга бираз туз кошуп алабыз. Вода Суубуз должна быть бираз жылымык болгону жакшы. Эми камырды жуурай баштайлы. тесто уже Камырыбыз настоялось. тыныгып болду. Азыр аны жайып алуубуз керек. Бирде эки бөлүккө бөлөбүз. Камырды тегиз жаюудагы өзүнчө бир өнөр. Мурда аш тойлордо атайын аялдар чогулушуп камыр жайышкан. В праздниках и вместе катали тесто. А старшие Ал эми улуу апалар кимдин кандай жайып жатканын карап көз салып турушкан. кто как умеет искусно накатать. Сама лепешка всегда должна быть ровно круглой. Потому как женщина Камырдын канчалык тегерек тегиз жайылганына карап аялдын кандай кожойке экенин баалашкан. она хозяйственна. Эт менен камыр даяр болгончо ашкөктөрдү туурап алабыз. Муну үстүнө кооздук үчүн койсок болот. Көк пияз менен жусай жарайт. Также жусай. Мы растопили сливочное Каймак майды эритип камырды үстүнө куюп коебуз. немного полить поверх теста. Бул дагы өзгөчө даам жана жыт берет. Мясо уже Эт камырдын үстүнө салынат. и выкладываем поверх. Мясо Этибиз эзиле бышыптыр. Я думаю, вы должны Сиздер дагы сөзсүз бул даамды бышырышыңыздар керек. оценить это блюдо. Үстүнө бир аз ашкөктөн себелеп коебуз.
биздин нан салма тамагыбыз даяр болду. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Сегодня Казахстан балует. Бүгүнкү күндө Казакстан ар кайсы элдердин ашканасына бай, бирок улуттук ашканага баары бир өзгөчөлөнүп турат. Особняком, как самое. Буга ынангыңыздар келеби? Келиңиздер, ооз тийип көрүңүздөр. Түркүн даамга бай Казакстанга кош келиңиздер.